Элдик медиа баарына сөз беребиз. Комузду күүлөп жаткан Марат Берикбаев кол ойнотуп күү черте албайт. Бирок ошол укмуштуудай күүлөр чыккан комузду чапат. Колунан көөрү төгүлгөн устанын музыкалык аспаптарды жасап жүргөнүнө быйыл дээрлик 30 жыл болду. 2005-жылы дүйнө жүзүндө маселердин эмес жыйыны болуп, ошол жерде музыканттар менен ошо мен чакырылып барып келдим. Ошо дүйнө жүзүндө маселердин чимесине кирип, жаа түрүндөгү аспаптар боюнча кылгыяк, комуз, асатаяк, тайтаяк, прима, альт, жетиген, төрт кылды домбура деп коет орустардын, ошолорду жасайм баарын. Биздин оркестрга керектүү аспаптарды. Марат мырза жасабаган музыкалык аспап жок. Кылгыяктан тартып виолончелге чейинки аспаптарды черткенди билбесе да жасай берет. Ал бул өнөрүм ата бабамдан өткөн дейт. Сен аян берип, жана Манас айткандай, менде болушум керек, анткени менин чоң атам Берикбай деген АТК батырда күн жаздырган эле киши болгон экен да, жайчы. Анан менин атамда да ошондой бар болчу, устачылык, аян берип айтып турган. Анан менин атабыз жаш өтүп кеткен. Анан мага болуп мен айтуусу боюнча иштейм да, ошо ата бабалардын жөнөкөй эле скрипка жасаганда, скрипканы баштайм деп информация берилгенден кийин ошо скрипка чапкан атабыз мен кыргыз болбосо да ата да ошонун аяны келип, анан берип, анан мен ошон үчүн жасадым да скрипканы. Музыкалык аспаптарды буйрутма аркылуу жасайт. Айрым аспаптарды жасоого 3,5 жылдап убакыт сарпталат. Анткени аларды даярдоодо алгач материалдарды карап, тагыраак айтканда жыгачтарды кургатууда эле 3 жыл керек. Бул музыкалык аспаптардан жогорку деңгээлде жагымдуу музыка чыгуусуна себеп болот дейт. Мындан сырткары буга чейин Кыргызстанда жасала элек музыкалык аспаптарды биринчилерден болуп жасаган. Булар деген бул аспаптарды жасаш үчүн биринчи материал керек да, материал өрүк материалын алганда, аны кыйгандан кийин 3 жыл кургатып, андан кийин барып колдонобуз. Ошо менен бир инструмент 3,5 жылда бүтөт да, чындап келгенде. Биз ошо материал дайындап, андан тышкары ошо быйыл виолончель деген аспапты, Европанын аспабын жасап чыктым. Жалал Абадтын музыкальный школасында ойнолуп атат. Чыгармачылыкка жакын бул үй бөлөк келечекке жакшы максаттарды койгон. Устачылык өнөрдү учурда уулдары да улантууда. Кичи уулу музыкалык билим алып, атасы жасаган аспаптарды пайдаланып, эл алдында өнөрүн тартуулап жүрөт. Элдик медиа баарына сөз беребиз.